мен сиздин премиум курсуңузду окудум, эми кызым алып берейин деп атам, кыз жигитти деп бубайым жазды. Жакында консультация кылдым, ошол жерден менин кардарым мынтип айтты да, мен байкем кызына сиздин курсуңузду алып берейин десем, келиним, ошо кыздын апасы, Сагынбаеванын курсунда кандай маалыматтар бар экен, кызымды бузуп койбойбу деп аябай тим эле сураптыр да. Күлкүм келди. Тим эле өзү бир эмени түшүнүп койгонсуң. Мындай да, биз кыргыздын кыздары бой жетип калганда турмушка чыгаарда туура эмес эки жол менен кетет экенбиз. Биринчи жол бул, мисалы, менин деле апам эркектерге жолобо, балдарга жолобо деп какшыганынан тайынем дагы эркек балдарга сүйлөшүп калсаң эле тууп койбойбу, босуп койбойбу дечи да. Ошон үчүн биз мындай өзүбүздү өйдө көтөрүп, анан кыйынсынып, кейрейип, эркек жолосо мынтип качып, анан бирок ичибизден ошол эркек бизди караса экен дечүбүз. Итоги эмне болот? Итоги жалгыз каласыңар. Анан айла жоктон эптеп бирөө караса, эптеп ошого турмушка чыгасыңар. Экинчи ката, апам туура эмес кылчу деп баарын түшүнүп эле эркекке кандай мамиле кылыш керек экенин түшүнбөйбүз. Жигитти өзүңө тартып кызыктырыш үчүн сен бир аз сырдуу, кызыктуу болушуң керек. Анан бир карап койгон эле эркектин артына, мени сүйүп атат деп кошо сүйүп калбай, байланып калбай, эркектин психологиясын билиш керек экенин аялдар түшүнбөйт. Анан Сагынбаеванын курсунда туура маалымат берет. Керек болсо туура эмес маалыматты көчөдөн чыгып эле кызың үйрөнүп алат. Ал проблема эмес. Кыз жигит деген курсумда жигиттер менен кантип сүйлөшүш керек? Жигиттер кандай болот? Канча жигит менен сүйлөшүш керек? Кантип туура таңдаш керек? Ол действительно жашоого бышык, сага сонун күйөөп болуп бере турган, сага жакшы жашоодогу партнер болуп бере турган жигитти кантип таңдаш керек? Кантип туура сүйлөшүш керек, кантип туура кийиниш керек? Кыздардын кандай каталары бар? Эмне үчүн кээ бир кыздарды жигиттер вообще карабайт? Эмне үчүн бир свиданиядан кийин жигиттер качып кетип калат? Ошол тууралуу көп маалымат бар. Жана ошол эле маалымат могу кызга 40 тыюу же деген китебимде бар. Алып, курсту алып үйрөнгүлө кыздар. Биздин убакта мындай маалымат жок болчу. Азыр болсо күйөөгө тийиш жеңил, бирок күйөөгө тийгенде ойлонуп туруп, өмүр бою жашай тургандай кылып туруп, бир жолу тийиш керек.